Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dahu amma ba'd. Adam balası jasagan emnedir bir nerse jasasa, anı kadırlayt dagı oşogo bir ziyan berүүsүн, ошол жасаган нерсесин текке кетип калуусун каалабайт. Бул көзгө көрүнгөн нерселерди. Мисалы дыйканчылык кылып бир нерсе эксе, айнанасын курчап коет, малдар кирип кетпесин деп, бирөөдүкү кирип кетсе кайтарат. Ошондой эле үй салган адам үйүн сыртынан коргон кылып тосуп коет. Жасаган амалы, жасаган иши, мээнети текке кетпесин үчүн. Ал эми бул көзгө көрүнгөн нерселер инсандын, мусулман адамдын жасаган сооп амалдары, жакшы иштери дагы текке кетип калбасын, ошол жок болуп кетпесин, сооп азайып кетпесин үчүн дагы коргонго муктаж. Жакшы сооп иштерди дагы адам баласы коргоп жүрүүсү керек. Себеби Аллах Таала кайсыл адам бир сооп иш жасап, ошону сактап кыяматка алып келсе, мен 10 есе көбөйтүп беремин деген. Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Ким алып келсе, бир жакшы сооп ишти алып келсе дейт. Ал эми жасаган жакшы сооп ишти сактап, бирөөгө алдырып ийбей, текке кетирип койбой, жок кылбай алып кетүүдүн бир жолу ошол жакшы амалдан кийин жакшы эмес амалды кылбай, жакшы амалдан кийин жакшы амалдарды кылуу болот. Имандуулар көп, мындан дагы көп болот. Бирок арасынан Аллах Таала ийгиликтүү имандуулардын сыфатын ыйык Куранда мындай деп баяндаган. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Кад афлахал муъминун. Акыйкатта ийгиликке жетишишти, бактылуу болушту ошондой момундар аллазина хум фи салатихим хашиун. Алар намаз окугандарында Аллах Таала көрүп турат, угуп турат деген сезим менен, хушу менен намаз окушат. Жана валлазина хум анил лагви му'ридун. Жана ал ийгиликтүү момундар пайдасыз, керексиз кыймыл аракеттен, сөздөрдөн, убакыт кетирүүдөн сактанышат. Лагу, бекер иш, пайдасыз иш, бул эң биринчи жогорку деңгээлдегиси ширк. Чыныгы ийгиликтүү момундар ширктен сактанышат. Тил менен, дил менен Аллахка шерик келтирүүдөн сактанышат. Экинчиси, чыныгы момундар, ийгиликтүү момундар ширк кылышпайт. Пайдасыз сөз жана кыймыл аракеттен сактанышат. Пайдасыз дегени ушундай сөз жана ушундай кыймыл аракет анын дүйнөгө да акыретке дагы, ден соолукка да, аң сезимине дагы пайдасы болбогон кыймыл аракеттер, сөздөрдү ла яни деп айтат. Пайдасыз сөз, пайдасыз кыймыл аракет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи." Мусулман адамдын исламынын кооздугу пайдасыз сөз жана иштерди таштагандыгында. Качан мусулман адам, момун адам пайдасыз сөз сүйлөп, өттү, кетти сөздөрдү сүйлөп вакыт кетирбесе, жана пайдасыз, дүйнө акыретине пайдасы жок иштерди жасабаса, ошол мусулмандын мусулманчылыгы Аллахтын астында өтө кооз болот. Ал эми намаздагы окуп, Курандагы окуп, баардык жакшы иштерди дагы жасап, ошону менен биргеликте пайдасы жок сөздөрдүн артынан түшүп алып, пайдасы жок иштер менен алектенсе, анда бул адамдын жасаган иши, мусулманчылыгы кооз жана сулуу болуп көрүнбөйт. Аллах Таалага аралашмасы бар болуп көрүнөт. Ошондуктан ар бир мусулман бекер пайдасыз вакыт кетирүүдөн сактаныш керек.
Leyse yetahassaru ahlul cenneti illa li sa'atin marrat bihim lam yezkurullaha ta'ala fiha. Beyişke kirgenler bir dağı nerseden ökünüşbeyt. Sebep beyişke kirip aldı. Ökünüş, neden ökünsün? Beyişke kirip aldı. Birok bir nersege ökünüşek eken, al bul dünyede paydasız ötkörgön vakıtka ökünüşet eken. Saatlarca oturup, paydası yok, sen kaydan, men kaydan, sen emne işteysin, kança balan var falan, şunday paydasız sözlerdi söylegen orduna iki jolu subhanallah dep aytsam darajam şunçalık büyük bolar ekenini körgöndө paydasız ötkөрgөн vakıtка ökүnөt. Degili har bir adam saktaniş керек paydasız vakit ötkörgөнгө. Özgöçө dindi түшүнгөн, Kur'an менен байланышы болгон, ilimden кабары болгон adamlar özgöçө saktануусу керек. Peygamberlerдің arasında ibadatlardan içinden uşunday bir ibadat dağı var ele. Men Allah üçün özüme mildet kıldım. Hiç kim menen süйлөшпөймүn dep orozo tutu ibadatı var ele. İnni nazartu lirrahmani savma falan ukallimal yawma insiyya. Men jaratkan merimdi Allah'a söz berip özüme mildet kıldım. Men bugün adam zatı menen süйлөшпөймүn degen sukut orozosun tutuşat ele. Özün közömöldөө üçün, paydasız sözlerden saktanуу üçün. 2 saat oturup süйлөшөт adam, бүткөндөн кийин эчтеке пайда албай кетет. Аны маанай жазуу деп түшүнүшөт. Ал эми Аллах Таала adam balası çınığı kantkende manayı жазылып es alat, жүрөк es alat, anı Allah Taala zikirde de aytkan. Ala bi zikrillahi tatmainnul kulub. Adaşıp tuura emes oylop kalbagıla, köngül burup ukkula, çınında Allah'ты estegende gana жүрөктөр tınçlanıp es alat degen. Namaz okuganda, Kur'an okuganda, zikir çalganda gana жүрөк es alat. Andan başka biz жүрөк es alat, es alayın, rahatlanayın dep zikirden başka nerse menen жүрөк es albayt. Al emi denenin rahatı жүрөк es alsa gana es alat. Al emi şeytan tünü күнү adam balasın жақшы iş kıldırbaganга hareket жасайт, kılıp koysa артынан жаман iş kılganга azgıratты. Birincisinden kılbasın dedi. Ошол namaz okubasın, Kur'an okubasın, ilim albasın, hareket жасайт. Bolbodu артынан жаман iş kıldırat. Meçit çöyrөsүндө, medrese çöyrөsүндө bolboy, tышкарыda, sırttагы çöyrödө жүргөндөргө күнөө кылууга, namaz okubay koyууга, бирөө менен урушуп кеткенге, bir andan çoңураак күнөө кылганга азгырат. Ал эми мечит çöyrөсүндө жүргөндөргө андай деп азгырсагы билинип калаттар öyle. Аларды азгыруудун жолу ушул la yani paydasız sözdör, paydasız işler menen alektendirip koyууга hareket kılar. Ötö köp, tünü күнү. Sebebi kандай эле düynөлүk bir ийгиликке жеткен, başkalardan көбүрөөк жумуш иштеген же окуган адам сыйлангандай, şeytanlar dağı öz ara kim kançalık dengelde çoңuраак günöөгө birөөdө azgırıp gelse, oşol şeytan sıylık menen sıylanıp sıylуу жерге oturguzulat eken. Alardın içinen en çoң günөө işlerge azgırgan şeytandardın biri ayal menen kүйөөнү azgırıp uruşturgan, al эми andan dagı çoңuраак darajadagı günөө ilim үйрөнүp жүрүp, ilim alayın деп жүргөн bir adamdı жолдон azgırtkan şeytan bolso en sыйлуу жерге ээ болот экен иблистин жанындачы. Sebebi emnede? Bir adam kalp aytsa özüne günü,
Bir adam Allah saktasın arak içse özüne günü, bir adam ayalı menen uruşsa, bul ökönün ortasında leşektelip kalbay. Eki adam, anın baldары, alardın tuğandары, eki üy bülö, kayın jurt, кейбір учурларда eki el biri menen düşmandaşıp kalat. Bul günö köp adamlarga tasirin tiygizgendikten, uşul günögө azgırgan şaytan çoң sыйлык алат. Ал эми илим жолун тандаган адамды азгырган шайтан болсо, ошол адам илим алып өзүн жашоосун оңдойт болчу, үй бүлөсүн жашоосун оңдойт болчу, келечекте миңдеген адамдардын Куран үйрөнүүсүнө, Аллахты таануусуна, дин үйрөнүүсүнө себеп болот болчу, ошончолук жакшылыкты алдын алып тосуп калды бул деп ошол шайтанга эң сыйлуу жерге, балким иблис өзү отурган жерге аны отургузат экен. Sen ötö жакшы иш кылып келиптирсиң деп. Мечит медресе чөйрөсүндө жүргөн адамды шайтан арам иштерге азгыра албайт. Бирок пайдасыз нерсе менен алектендирип койсо, болду жасаган иши пайдасыз, таасирсиз болуп, бир кезде өзү дагы жасаган ишинен зеригип калат анан. Ошонун баарысына ла яни пайдасыз söz жана кыймыл-аракеттер себеп болот. Бул бизге байкалбайт. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Бул сооп. Андан башкасы кажетиңиз чындап эле керектүү бир сурооңуз, сөзүңүз болсо сүйлөп, керектүү бир кажетиңиз жок болсо сүйлөгөн кажети дагы жок. Каф сүрөсүндө Аллах Таала айткан го: "Ма ялфизу мин каулин" Адам баласының оозунан кандай сөз чыкса, илля ладайхи ракибун атид, анын жанында көзөмөлдөп жазып туруучу периштелер бар. Адам айтса, келиңиз отуруңуз бир чай пай ичиңиз десе, периштелер ошол чайды дагы жазат, пайды дагы жазат. Иш пиштериңиз кандай десе, ишти дагы жазат, пишти дагы жазат. Акчаңыз барбы десе, акчаны дагы жазат, сакчаны дагы жазат. Кыямат күнү Аллах ошол дептерди колуңа карматат. Икра китабак, ал оку китебиңди. Кафа би нафсикал яума алейка хасиба. Сага бүгүн өзүң эле жетишесиң. Эсепке тартууга канчалык сөз керектүү эле, канчалык сөз керексиз эле. Алымдардын бири özünün ertemenden keçke çeyin süylögön sözün жазып, keçinde jatаардан murda oşonu okup, kançası paydalı ele, kançası keregi деле жок элем, неге süylödüm eken dep, özünden özü esep alçı eken de. Anan bir kezde barıp, paydasız söz takır süylöbey turgan bolup turdu. Azır ben bana lopun oy. Kandayız? Жақшы, makul hem. Bu düşünüktü, den soluğunu surap жатат. Kayık oratасыз? Ne kılasız? Ben bu çınını aytsam, al kayıkka baratkanı sizge aytsa, sizin ilminiz köbüyor. Alemi çoңuraqtar bolsa, üylөнгөн, bala çakalılar, kança balanız var? Makul men 4 dedim. Sizge ne payda bundan? Kayıkta işteyiz. Kançancılık oluruz. Kanday maşineniz var? Gereksiz, paydasız söz. Biz eğer ertengmenden keçkeçeyin jasaganыбызды жазsak, keçkeçeyin bizdin paydalı sözlerimiz ötele az bolattı. Paydasız sözlerimiz ötele köp bolot. Oşuğa zikir, bu albatta paydasız sözden, jönle жүргөндөн жакшыраак. Бирок paydasız söz süylöp жүргөндөн sukut abzeldi. Danışman akındardın biri aytkan, inkana kalamuka min fiddatin, eğer sizin sözünüz kümüştey barktуу, paydalı bolsa dagı, fasukutuka min zahabi, bирок үн чыкпай отургандыгыңыз алтындай кымбаттуу деген. Sukut dagı paydasız nerse kılgan orduna sukut kılgan, bul paydalı bul. Man sakata salima, hadiste gelgen, kim sukut kılsa, süylöböy, ün çıkpay жүрse sak kalar. Oman salima naja, alemi kim ki Allah Taala saktık bergen bolsa, ali iyilikке жетишет. Balenin 90%, balkim 99% günödagı, baledagı
til menen jasalat, til menen. Adam dinge kiret til menen, dinden çıgat til menen. Kolu menen, butu menen dinge kirbeyt dagı, çıkbayt dagı. Uşul tildi karmap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Uşul tilden kim tilin saktayımın dep kepildik berse maga, men beyişke kirүүгө şefaat kılam dep kepildik beremin. Til. Кейбір учурда ушул тил менен ушундай сөз сүйлөйт, бирөөгүн жүрөгүн тешип сала тургандай. Ömür boyu unutpay turgan zaka, ömür boyu unutpay turgan ziyan til menen тийгизилет. Ошо кайсыл адам өз тилин көзөмөлдөп алган болсо, өз тилин тыйып пайдасыз эми сөккөн бул арам, күнөө бирөөдү сөккөн, бирөөдүн көңүлүн ооруткан бул күнөө. Gıybat aytkan bul günö emez. Men ana aytkan jokмун. Paydasız söz süylөгөндөн dagı saktansa, anda günöөгө bul til barbayt hiç kaçan. Bul til kalp aytууга barbayt. Bul til jalaa japkanга barbayt. Bul til bирөөдүн айтынан артынан ушак süйлөгөнгө barbayt. Bul til bирөөдү çakımçılık kılganga barbayt. Kaçan? La yani paydasız sözdөн saktangan bolsun. Zulumduk jana jamandыктын көбүрөөгү til менен жасалат. Кол менен жасала турган күнөө жана зулумдук аз эле. Бирөөдү максимум уруп коюшу мүмкүн, же бирөөдүн тартып алышы мүмкүн. Ал эми til мененчи? Калп айтуу til менен болот, гыйбат til менен болот, ушак til менен болот, наммам til менен болот, бирөөдүн артынан гыйбат айткан, жалаа жапкан til менен болот, көңүлүн ооруткан til менен болот, жалган күбөлүк берген til менен болот. Ошого хадисте айтылган ал-муслиму толук мусулман адам ман салимал муслимуна мин лисани, кайсыл мусулмандын тилинен башкалар сак саламат болсо, анын тилинен бирөөгө зыян жетпесе, эң толук мусулман ошол деген. Ошого илим алгандан максат, Кур'ан окугандан максат Аллахка жагымдуу бир инсан болуу. Жасаган амалдарыбыз жаратканга жакса, жараткан бизге жаккан жашоо берет. Ал эми ошол жакшы жасаган амалга туура эмес нерсени аралаштырып алган, бул кечке чейин мал кайтарып, кечинде келип анын сүтүн саап, бир далай сүт болгондо ошонун ичине бир тамчы заара кошуп койгондой эле болот. Ошончолук кечке чейинки мээнет, ошончолук аппапакай сүт колдонууга ылайыксыз болот. Неге? Бир тамчы туура эмес нерсе аралашып калгандыгынан. Бул мүмкүн нерсе бул. Тамак жебей коюу деген сөз эмес го бул. Уктабай коюу деген нерсе эмес бул. Мунусуз дагы адам жашаса болот. Сахабалардын кээ бири тилин астына бир таш салып алчу экен. Эмнеге? Ошол эстетип турсун, биз зикир айтып туралы. Ошол сүйлөйүн дегенде ташка тили тийгенде сүйлөйүнбү же сүйлөбөй эле коёюнбу деп ойлонтууга. Пайдасы барбы же жокпу? Айтайынбы же айтпай эле коёюнбу? Сөз ичиңизде болсо, сиздин кулуңуз болот, сиз кожоюн болосуз. Бирок сөздү сүйлөгөндөн кийин адам сөздүн кулу болот. Сөз кожоюн болот. Эгер пайдасыз болсо. Ошондуктан сүйлөгөн сөздү, пайдалуу сөз сүйлөсөк, эртеден кечке, албетте сөзүңүз бирөөдүн оңолуусуна, бирөөдүн аң сезимине, өзүңүздүн ден соолугуңузга пайдалуу сөздөр болсо, акыл насаат болсо, даават болсо, андан канча сүйлөсөңүз тажабайсыз, чарчабайсыз. Балким бул матлуб нерсе дагы, махбуб нерсе дагы. Бул жакшы көрүлгөн нерсе, жактырылган нерсе. Бирок мен айткан нерсе пайдасыз. Жөн эле пайдасыз нерсе да. Күнөөдөн берирегин айтып жатам. Күнөөнү айткан эмесмин мен. Каникул кандай өттү? Сен каникулда эмне кылдың? Эми чынын айт, ошол каникулда эмне кылган болсо, сага эмне пайда? Илимиң көбөйөт, ден соолугуңа, аң сезиме, тажрыйбаңа эмнеге пайдасы бар анын? Ошондуктан бул нерселерден сактануусу керек. Адамдын канчалык деңгээлде илими көбөйгөн сайын, Аллахты тааныган сайын сыфат өзгөрүлүш керек.
sıfatı özgörülüp, murunqa adatlar toktop, Allah'a жақындаған сайын özgörүүsü керек. Sıfat жағынан. Başka жақтан biz özgörülü albayбыз. Çepken kiyişimiz mümkün, sakalı ösüp çıkışı mümkün, topu kiyip alışımız mümkün. Biroq bunu özgörüş dep aytpayt. Аны çeçip koysa çeçilip kalat. Özgörülüş çınında insanın sıfatı. Adam balası Allah'ın aslında bağlanat sıfat menen. Allah'ın dağı bardıq sıylıkları sıfatlı insanlarga. Kur'an-ı Kerim'de okup başından ayağına çeyin izildep çıksanız namaz okuçularga mınday sıylık, orozo karmaganlarga tiginday sıylık, acılarga falançaday sıylık, zekat berүүчүлөргө mınday sıylık, tahajjud okuganlarga mınday sıylık degen jeri jok al jerde. Kur'an-ı Kerim'de oşol namazdın jıyıntığında, orozo, acılık, zekettin jıyıntığında, köp Kur'an okuganın jıyıntığında, ilim alganın jıyıntığında adam kanday sıfatlı boluş gerek? Büt ubadalar oşol sıfatka. Bul sıfatlar ihsan sıfatı. İnnallah yuhibbul muhsinin. Bul takva sıfatı. Ma'al muttaqin. Bul çınçıldık sıfatı. Siddiqin. Oşol sıfatlarga Allah'ın dünya ahiretteki vaadaları sıfatlılarga. Mu'minlarga, çınçıldarga, muhsininlerge, şükürçülderge, sabırdılarga. Hem uşunun bardığının jıyıntığı, biz namaz okuganımыздın, oroza tutkanımыздın, ilim alganımыздın jıyıntığı biz oşonday adamlardan bololu üçün. Alemi barın jasap, jıyıntıkta sabırlı, şükürlü, çınçıl, muhsin adamlardan bola albasak, anda degen bunun misalı egin egip tüşüm çoğulta albagan adam siyaktı. Soda kılıp payda tappagan adam siyaktı. Jogo maksat sıfat eğisi bolup. Beyişti de Allah ne dedi? Kimler üçün dayardalgan? Uiddat lil muttaqin. Beyiş namaz okuçular, oroza tutucular debey sıfattu takvalarga. Ellezine yunfikuna fis sarra'i ve'd darra vel kaziminal gayz. Açu jutkanlar. Vel afina anin nas. Adamlardan kata kemçiliklerine köz yumup keçirip koyganlar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jana ellerge жақшылык kılgandardı Allah жақшы көрөт. Beyiş oşolorgo. Alimi kayaktan tababız. Oşol sıfatlarda açuunu jutkan sıfat. Başkalardan ayıp kemçilikler, kataçılıklarını keçirip koyuu sıfatı. Birölerge жақшылык kıluu sıfatı. Bul sıfatlardı biz kay жерден tababız? Namaz, orozo, zeket, acılık, ilim, zikir, Kur'an, davattan, jıyıntığından oşol sıfatlarga ee boluşubuz kerek. Bir adam tuğulgandan ele sabırlı, çınçıl, şükürçül bolup törölböйт. Törölgönden adam balası jaman sıfatlar menen törölet albetti. Tekebirçilik sıfatı menen törölet. Törölgönden adam tekebir bolat. Törölgönden sarang bolup törölet. Törölgönden köralbas bolup, içi tar bolup. Kiçinekey baldarda oşol sıfat var. Mektep okuy elek, elmenen muamele kıla elek. Bирок tekebirçilik bardı. Bir jaşka çıktı, жаңы törölgön bebeklerdim ne deyit? Allay deyit. Bul kiçine menden deyit. Bir jaşar balada tekebirçiligi bardı. Kiçine balaga bir nerseni berseniz alat. Oşol nerseden, oşol konfet bilme, piçene oşonun 10'du verseniz 10 olsun ten alat. Birösün biröge karmatayın debeydi. Oşoga jaş balдар daima muştumun jumu buğtaydı. Hiç kimge eşteke bermeymin depçi. Manda jaynap жатқан жаш баланы көрбөйсүң. Ошонтип муштумун түйүп алган, ичинде кирлерин да бирөөгө карматпай. Биз сараң болуп төрөлөбүз бизчи. Урушчаак болуп төрөлөбүз биз. Кичинекей кезинен баштап мойнубузга өлүп кетсек күнөөбүздү албай турган болуп төрөлөбүз. Кичине эки бала урушуп кетти. Ким бул баштады, бул баштады дейт. Эч ким мойнуна албайт. Бул мектепке чейин эле биз ошентип чоңоёбуз. Кандай эле бул ааламды Аллах күндү жаратканга чейин караңгычылык эле, ааламдын асли негизи караңгычылык, адамдын дагы негизи сыпатсыздык, караңгычылык. Адам төрөлгөндө жахил, эчтеке билбеген, төрөлгөндө эчтеке сүйлөй албаган, sıfat nol болуп төрөлөт адам. Болгону малдай жегенди ичкенди билет. Бул жакшы sıfattарды Allah талап кылат.
Бул жакшы сыфаттар ошол силерде бар текебирчиликти жоготуп, кичипейилди көздөштүрүп келгиле менин жаныма. Силерде бар сараңдыкты кетирип, берешендик үйрөнүп келгиле мага. Өзүңөрдө бар мойнуңарга албай турган сыфат барго, ошону мойындоо сыфатын алып келгиле. Өзүңөрдө бар бирөөдүн бир айып кемчилигин такыр эле кечирбей турган сыфатты кечиримдүүлүккө өзгөртүп келгиле. Калп айтуучу сыфатты чынчылдыкка өзгөртүп келгиле. Таптаза болуп, оңолуп келгиле менин жаныма деген талап Аллахтыкы. Ошондуктан ар бир адам кандай эле аракет жасайт, дарат алып, гусул алып, денесин таза тутууга, кийимдерин жууп, үтүктөп таза тутууга, ошондой эле жүрөктү жасаган амалдарды дагы таптаза тутуу андан көбүрөөк милдеттүү угандар. Ал эми амалдарды биз тазалай алат экенбиз, эмне менен ошол амалды жасап, андан кийин туура эмес иш жасабай, туура иштен кийин туура иш, сооп иштен кийин сооп иш, ибадаттан кийин ибадат жасап гана биз аларды таптаза тутуп жүрө алат экенбиз өлгөнгө чейин. Бул албетте чоң күнөө болуп көрүнбөйт силерге. Бул арам болуп көрүнбөйт эч кимге. Бирок ошол нерсе бизди көптөгөн жакшылыктарыбызды жакшылык деген аттан өчүрүп коёт. Аллах Таала бул нерсени кыйык Куранда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени мусулмандын кооздугу деп айткан. Эмнени? Пайдасыз сөз, пайдасыз иштен сактанууну. Валлазина хум анил лагви му'ридун. Кур'анда Аллах Таала Муъминун сүрөсүндө айткан. Ошол лагв бекер сөз. Келди, кетти, өткөн иштер. Арамга азгырбайт шайтан. Бирок ушул нерсеге азгырат. Ошого ниет болуш керек. Иншалла мен бүгүндөн баштап ушул махлукту, эки тиштин ортосундагы махлукту Аллах берген тилди көзөмөлдөймүн деп ниет кылышыбыз керек. Ушул эле тил менен зикир кылып, ушул эле тил менен туура эмес жок. Бир идишке сүт куйса, сүт эле куят. Ошол идишке сүт дагы куй, ошол идишке таштанды да ташта, анан эртеси күн кайра сүт куюп ич. Бул болбойт бул. Бул тил Кур'ан окуса, бул тил дават айтса, бул тил зикир кылса, ошону менен эле уланып кете берсин. Пайдалуу нерселер менен гана. Айттым го, сөзүңүздөн, кыймыл аракетиңизден бирөөгө пайда болуп жаткан болсо, илимине, билимине, ден соолугуна, аң сезимине, тажрыйбасына, дүйнө акыретине аны токтотпоңуз. Бирок карап көрүңүз, эгер пайдасы жокпу, бул нерсени сүйлөбөй эле коюңуз, жасабай эле коюңуз. Ошондо көңүл тынчыйт. Ошондо жасаган ибадаттардын нураният, руханиятын сезе баштайт адам. Болбосо жасап өчүрүп коюп, жасап өчүрүп койгондой эле болуп жатат. Ошого ниет кылалы, Аллах буйрса, азырга чейин жасагандарыбыз Аллах кечирсин. Бүт нерсеге тоскоол. Аллах Таалам бардыгыбызды динин, исламын кооздоочу мусулмандардан кылсын. Аллах Таалам бардыгыбызды ийгиликтүү момундардан кылсын. Кадафлахал муъминун деди Аллах Таала. Ошол ийгиликтүү момундардын катарында кылып, намазды хушу, Аллахты көрүп тургандай сезим менен окуучулардан жана лагу, ла яни пайдасыз нерселерден сактанып жүрүүчү мусулмандардан кылсын. Болгону биз бекем ниет кыла алабыз, ошого аракет жасай алабыз. Иш жүзүндө акыйкатын Аллах ошондо берет. Качан адам чын жүрөгүнөн бекем ниет кылса, анан ошого аракет жасаса, Аллах Таалам акыйкатын берет. Ниети жок, аракети жок адамга Аллах Таала дүйнө бериши мүмкүн. Бирок Аллах Таалам сыфат жана илим жана ийгилик бербейт. Ниет, аракет жок болсо.